Айтсаңыз да, Мирбек мырза, нарын жергесінде айтылып кетті. Нарын жергесінде көп нәрсе өстірсе болады да. Болгону ошону изилдеп, элге так жеткизиш керек да, кандай өстүрө турган. Ошондой нерселерди изилдөө барбы? Нарында эмне өстүрсө болот деген. Сурооңузга рахмат. Азыр эле Төрөгул Ниязович айтып кетти. Ушу Нарын университети менен анан Дүйнөлүк банктын эксперттери менен биз барып 3 жолу барып карап келдик депчи. Ошондо жана айтып кетти, Карагат, Облепиха, ушул тармактардын баарын 4-5 багытты карап келдик. Ошондо бир 5 чарбаны түзөбүз деп. Кимдин чарбасын карап келдиңер? Же өзүңөр барып болжолоп келдиңерби? Кандай карап келдиңер? Айтсаңар. Төрөгул мырза, айтсаңыз, кайдан билдиңиз сиздер Нарында ошону өзүлөрүн? Улан Болотбекович, сиз туура айтасыз. Бизде вот основной дарактарды Ош, Жалабат, Баткемойчи деп атабыз. Анан Нарын областы пилотун алганбыз да. Бул ошончо губернатор сунуштаган үчүн биз акимдер менен, айыл өкмөттөр менен бар жок карап чыктык да. Ошондо Кочкор районунда 2 алма бакыт карап чыктык. Тяншан районунда bir Карагат Нарын обласы, Нарын университетимен жана bir Карагат опытный хозяйствосын bir карап чыктык. Нарын университетинин андай эмес опытный хозяйствосы жок. Ал жеке ишкерлердин. Ооба, жеке ишкерлер. Жок, жеке ишкерлерди карап атпайын да ошо. Өкөнү алмаштырбасаңар, азыр Нарында жеке ишкерлер өздөрү аракеттенип, ошо куруп атышат. Силер болгон ошону барып көзүм менен көрүп койдуңар, туура айтамбы? Ооба, ошону көрүп койдук. Силер барып изилдеген жоксуңар да. Жок, ошону изилдеп атабыз да. Максатыңар изилдеш керек. Сиз айткан жерим жок. Айыл чарба министрин изилдеш керек. Эмне өсөт Нарында? Мисалы, Нарында малина өсө, өспөйбү? Өсөт экен. Карагат, клубника, малина, облепиха өсүп атат. Тиги кышкыга туруктуу бак-дарактарды карап. Сиздер элдерди эккенин айтып атасыңар. Экпегенде биз билбеген нерселер бар да, туурабы? Ошо силердин саясатыңар ошондой болуш керек да, эмне өстүрө турганда элге жеткизиш керек да. Ошон үчүн айтып атат элдерчи, Нарында өспөйт деп. Нарында көп нерсе өсөт. Болгон жеткизиш керек. Туурабы, Төрөгул мырза? Улат Болотбекович, туура, ошон үчүн мына проектти колдосоңор, барып изилдейбиз. Хорошо, рахмат, колдойсуз. Эми Нарынга канча сумма бөлүнөт акча? Буюрса, бул проектти колдосок, өтсө, канча сумма акча бөлүнөт? Улан Болотбекович, бул 21 миллион 200 миң бул каржы министринен бөлүнөт. Булар мамлекеттик коммерциялык банктан бөлүнгөндө, ошондо булар Нарын, Чүй, Жалабат 3 областына бөлүнөт да. Мен анда кандай алардын залогу болот, кандай бизнес проект болот, аларды билиш керек. Эми орточо ойлоп атам, бир 100%дан бир 25% Нарын областына бөлүнөт окшойт мына кредит жагы. Мына гранттар жагынан караганда биз эмне кылып атабыз? Окутуу жагынан менден Нарын областына 1000 адамды окутабыз деп атабыз. Жакшы, окутканыңыз жакшы. Мындай суммасы канча? 25% канча окуат 35-тин? Жок, Улан Болотбекович, уруксат болсо мен жооп берейинчи. Биякта бир чегүү болбойт, талапка карата. Эгерде мисалы Нарында талап көбүрөөк болсо, ошол акча берилет. Талапка жараша, туурабы? Талапка жараша, туура айтасыз. Төрөгүлүмүз айтып кетти го, Нарынга 5 районго бирден ачалы деп айтып кетти го, ошондо мында бир чектөө бар экен деп ойлоп калдым да мен. Жок, андай жок. Айыл банкасы. Төрөгүлүмүз айттыңыз го, туурабы? Улан Болотбекович, 21 миллион 200 миңден бул каржы министрлиги мамлекеттик банктан берилишет, алар ошо менесине каралат, бизнес долбооруна. Биздин мына грант жагына караганда, биз 5 районда бирден пилоттуктан бир демонстрацион участка курабыз да. Ар бирөөсүнө 20 миң доллардан берилет да. 20 миң доллардан. Ошондо получается 100 миң доллар берилет на создание опытных плодов ягодных питомников. 20 миң доллар жетпейт го дейм анда. Эми көрсөтүүгө да мындайчы элдер мындай көрсөтүп мындай биринчи көрөлү деп атабыз да. Кудай бурса жакшы болсо анан кийин да чоң айтабыз да. Төрөгүл мырза, сиздин биякта мындай десем, ролуңуз өтө чоң да. Нарын жергесинде көп нерсе бышат. Болгону барып, ошону изилдешиңиз керек. Сиз өзүңүздүн жаныңызда адистер бар да иштегенсиздер, туурабы? Эң туура, ошон үчүн мен Нарын областка ушу мөмө жемишти кошкондо бар жок күлгөн да. Эмнеге муну кошуп атасың, аякта этели болот депчи. Жок, өсөт. Ошон үчүн ошо кошконмун да, ошон үчүн кошконмун. Рахмат. Эми суроо сизге. Нарынга ушунгө чейин сиздин борбор аркылуу канча акча которулду? Кимге которулду? Натыйжасы кандай?
Натыйжасы осы Кудайга шүгүр жакшы. Биз мына биринчи фазада 5 миллион долларды Ысыкөл областына иштеттик. Экинчи фазасында 17 миллион долларга Ысыкөл Нарын Таласка бөлүндү. Ошондо биз Нарын областында 3000 үй жасалма уруктандырдык. 3000 үй жасалманы уруктандырдык. Бүгүнкү күндө 1200 музу алдык. Асыл тукум деңгээли бышык бөйдө. Ойлоп атабыз, бир орточо 3000 үй жасалма уруктандырганда бир 2100 мындай жасалма уруктандырып мындай кылгандан мындай музон алабыз деп айтып атабыз. Бир, экинчи, биз ушу Нарын областы боюнча канча дагы 10 пункт сбора молока деген бар, мындай танкер охладитель койдук, 5 районго койдук, ар бирөөсүнө 2ден койдук. Баягы 3 тонналык суу муздатып мем алып келгенге. Bundan тышкары дагы биз ошо сүт фермаларды колдоп атабыз. Ар бир фермага 2000 доллардан берип атабыз. Аларга бир 880 мындай демонстрационный фермерский хозяйство аны колдоп атабыз. Андан тышкары 4 кичи сүт ишкананы колдоп атабыз. Бул Атбашыдагы Атбашы сүттү, Кочкордогу көчмөн азыгы, Жумголдагы сүт азыгы и немеден Нарын Тяншан районунда бир ошо меникин кант сүттүн мемесин филиалы. Жакшы, рахмат. Иштериңизге рахмат. Дагы бир сизден сунушта 3000 айтып атпайбы жасалма урук депчи. Ушу жасалма урукка канча акча кетти? Нарын областы 3000 жасалма урукка. 3000 жасалма уруктандырганга биз болсо мындай государственный частное партнерство дейт го. Ошон үчүн бир жасалма урук 300 сом аны фермер төлөп атат. А берки техник ассигнатор, ветврач анын 1200 сом анын акысы. 1200 сом биз төлөп берип аттык. Ошондо кандай болуп калды? Ошондо 1200 болсо биз учет менен 1500ды 3000ге көйтсө канча болуп калат? 4,5 миллион сом. 4,5 миллион сом. 4,5 миллион сом болот экен. Ошондо орточо бир жасалма бир мындай музо жакшы алынган 18 долларга түшүп атат тең орточо. Эми ойлоп атам, бул жакшы эле колдоо болсо керек. Не дегенде башка жактан 400-500 долларга алып келгенден көрө фермер 18 долларга мындай музо алып атканга. Жакшы экен. Рахмат. Сизге сунушта ар бир айылгачы бирден ушундай бука алып берсеңер кандай болот? Жасалма кылбай эле, ошо айыл өкмөткө табыштап, айыл өкмөт ошону карап, багып, өлтүрбөй, өлтүрсө төлөп дегендей. Кандай болот? Улан Бакасович, мындай деңиз, өзү мындай естественный путем дегенде буканы алсачы, алда баягындай заражение болот, половое венерическое заболевание дегендей болот да. Ошон үчүн жасалма уруктандырган эң надежный да. Түшүндүм. Кошумчалык койсом, бул боюнча биз 17,6 миллион Кирниш институтка бөлүп берген атабыз. Азыр 6 бука сатып алган атат. Кыргызстан боюнча ошол уруктандыруу жумушун баштайт. Рахмат. Дагы бир сунушум. Төрөңүз өтүн айттым эле сизге. Нарын жакка депчи. Аз камсыз үйлөргө, колдоо муктаж болгондорго мал жандык алып берүү боюнча айыл өкмөттү көзөмөлдүп, азамат өкмөткө байлап дегендей жакшылыктар чыгаруу үчүн. Ошо сунуш эмне болду? Аны болсо мына каржы министрлиги боюнча алар ошо кичине колунда жок, мындай колунда жукарак адамдарга алар ошо мал сатып беришкен. Бул жактан ойлоп атам, каржы министри айтып берсе болот. Мисалы да уй алып берет, акчасын эми уй алганга залогко кое турган эч нерсе жок. Айыл өкмөт гарантия болуп берет, кепил болуп берет. Ал адамдар сүтүнөн кутулат. Мисалы музоосунун торпоонун кутулат дегендейчи. Эчки алып берсеңер тыбытынан кутулат. Ушундай нерсе да. Ушу сунушту кандай колдойсуздарбы, кандай аласыздар? Бул боюнча мамлекеттик программа бар, 100 000 сомдон берип атат. Жок, 100 000 сом башка. Улан Болотбекович, уруксат болсо бул боюнча айта турган нерсе, бир долбоор ишке ашты, ал деген Ысыкөл областына 2 миллион АКШ доллары. Азыркы учурда 9,6 миллион АКШ доллары ишке ашырылып атат. Сиздер айткан баягы пайызсыз берилип атат, бирок топко. Дагы бир нерсе, бул банктар боюнча барбы? Мамлекеттик банктын өкүлдөрү барбы? Руслан мырза, ушуну ким көзөмөлдөп карап койсоңуздар, өзүнүн акчасын бергендей эле элди бүгүн кел, эртең кел, тыйын алып кел, муну алып кел деп элечи. Келгенде тез ылдамга чечип бериш керек да. Эл тажап кээ кайра келбейт экен. Карап койсоңуздар, ушу Айыл банк болобу, РСК болобу, Керемет болобу, мындай
элге мамилесин жакшыртып жана тез чечип беришсин. Залогторун да жакшылап баалап берсе жакшы болот эле. Рахмат, чоң рахмат, иштериңизге ийгилик.